Бул мындан 2000 жыл мурда жашаган Иса деген адам жөнүндөгү окуя. Балдар, Иса жөнүндөгү чындыкты качан жана кантип укканы белгисиз. Бирок бул мындайча болушу мүмкүн. Сени эч ким көргөн жокпу? Жок, менин дагы. Сеничи? Мени да. Кой анда тезирээк жөнөйлү. Бенджамин, сен эмне десең ошо де. Бирок Исанын Кудай жиберди деп ойлойм. Ал кереметтер жасаганы үчүнбү? Ушунун баары калп болсочу. Кереметтерди кантип түшүндүрөсүң? Джоэл, муну сага түшүндүрүштүн кереги жок. Кудай гана кереметтерди жасай алат. Сокур адамдарын көрүп калышканыбы? Ооба. Мен мунун бирөөүнө да ишенбейм. А мен ишенем. Сара, сен кайдан келип калдың? Эшегиме жем бергени келгем. Анан Иса жөнүндө сүйлөшүп жатканыңарды көрүп, мен да силерди уккум келди. Сен Иса жөнүндө уктуң беле? Көп уккам. Менин чоң апам Исанын апасын жакшы билет, ошол айтып берген. Төрөлүшү жана башка нерселерди. Бул чын эле кереметтүү окуя. Мариям Назаретте жашаган жөнөкөй кыз болчу. Ал Жусупка турмушка чыгууга даярданып жаткан. Кудай ага Жебреил деген периштени жиберди. Коркпо, Мариям, анткени сен Кудайдан ырайым таптың, боюңа бүтүп уул төрөйсүң. Анын ысмын Ыйса коесуң. Эркек көрбөсөм, бул кандайча болот? Сенин үстүңө ыйык рух түшөт, сенин баардан жогору тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Мариям периштеден коркса керек. Мага периште көрүнсө, сөзсүз коркуп кетмекмин. Анан эмне болду? Назареттин тургундары. Мамлекет башчылары бардык адамдар өздөрү төрөлүп өскөн шаарга барып, катталышы керек деген мыйзам чыгарышыпты. Демек тизмеге өз атыбызды жаздырышыбыз керек. Каттоодон өтүшү керек. Ошентип Жусуп Мариямды алып, өзү төрөлгөн Бетлеемге жөнөдү. Алар Бетлеемге келишкенде шаарда эл көп болгондуктан жатарга жер таппай коюшту. Бизге эч жерден бош орун табылбай койду. Бош орун жок болгондуктан алар сарайда түнөп калышты. Ушундай сарайдабы? Ооба, ушу сыяктуу. Анан ошол түнү Иса төрөлдү. Ошол жерге жакын тоолордо койчулар бар эле. Алар койлорун кайтарып жатышкан. Капысынан эле периште пайда болду. Бүгүн Дөөт шаарында куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк Теңир экен. Койчулар ошол замат наристени көргөнү кетишти. Анын акырда жатканын элестетип көргүлөчү. Алар аны менин эшегимдикиндей акырга жаткырып коюшуптур. Иса төрөлгөндөн кийин Мариям менен Жусуп аны Иерусалимге алып келишти. Ошол жерден Кудайдан корккон Шымыйон деген карыяга жолугушту. Улуу Кудай, эми өз сөзүң боюнча өз кулуңду тынчтык менен кое бересиң. Кудай Шымыйонго Исаны көрмөйүнчө өлбөйсүң деп убада берген. Себеби менин көздөрүм куткарууңду көрдү. Бул Кудайдын тандалганы, Кудайым жалгасын. Кудай силерди жалгасын. Чоңойгондон кийин бардык адамдардын жаман ойлорун, сөздөрүн жана иштерин кечириш үчүн Кудай Исаны тандап алган. Кудай мунун баары күнөө деген. Иса теңир төрөлгөн. Чоң киши болду. Кичинекей болду беле? Албетте. Чоң апам ал 12 жашында ата-энеси менен Иерусалимге барганын айтып берген. Иса ибадатканадагы устаттар менен сүйлөшкөн. Мындай суроолорду берген бул кимдин уулу? Ал Назареттен. Ал биз менен кетти деп ойлогонбуз. Анын өжөлдүгүн кечиргиле. Анан
Иса ата-энеси менен үйүнө келди. Ал күн санап, акыл эске толуп жатты. Ойдуңдун баары толтурулсун. Дөңдөрдүн баары Бир күнү Иса чөмүлдүрүүчү Жаканга келди. Жакан адамдарды сууга чөмүлдүрүп жаткан. Ал Исаны да сууга чөмүлдүрдү. Анан бардык адамдар асмандан Кудайдын үнүн угушту. Кудай ага, сен менин сүйүктүү уулумсуң, мен сага ыраазымын деди. Анан ал эмне кылды? Ал бүт өлкөнү кыдырып, Кудай жөнүндө айта баштады. Салам. Салам. Иса өзү чоңойгон Назаретке кайтып келди. Бир жолу ал ибадатканага келгенде ыйык жазуудан окуп беришин суранышты. Ар бир адам Кудай менен түбөлүк жашашы үчүн Кудай аны жерге жибергени тууралуу ыйык жазуудагы үзүндүнү окуп берди. Теңирдин руху менде. Ал мени жакырларга жакшы кабар таратууга дайындады. Туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көзүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, Теңирдин ырайым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди. Жакшы сүйлөйт экен. Силер угуп жаткан ушул пайгамбарчылык бүгүн орундалды. Пайгамбарчылык орундалдыбы? Аны Машаяк гана орундата алат. Силерге чындыкты айтып коеюн. Кайдан билмегеле? Эч бир пайгамбар өз жеринде кабыл алынбайт. Бирок бул аягы эмес. Иса Галилея деңизине карай бет алды. Көлдүн терең жерине сүзүп барып, торлоруңарды салгыла. Устат, биз түнү бою иштесек дагы эч нерсе кармалган жокпуз. Бирок сен айтып жаткан соң, мен дагы торду салайын. Жакып, Жакан. Жакып, Жакан, бизге жардам бергиле. Болгула батыра. Бара албайбыз, бизде да балык толтура. Ошондо Петр Иса Кудайдын уулу экенине ишенип калды. Бирок Петр коркуп кетти, себеби ал көп туура эмес иштерди кылган. Ал Исадай ыйык жана күчтүү Кудай Петр сыяктуу күнөөкөрдү кабыл аларын түшүнгөн жок. Теңир, менден кет. Анткени мен күнөөкөр адаммын. Коркпогун. Мен кетишим керек. Мен да кетишим керек. Мен дагы. Жакшы калгыла. Жакшы калгыла. Жакшы баргыла. Беня, кайда жүрөсүң? Дагы досторуң менен жүрдүңбү? Ооба ата. Халепте бар беле? Ооба ата. Ошол бала менен сүйлөшпөй жүргүн деп айтпадым беле? Атам неге? Анын атасы Иса жөнүндөгү ар кандай имиштерге ишенет. Мунун эмнеси жаман? Бизге Кудай улуу падышаны жиберээрине ишенебиз. Сенин досуңдун атасы болсо, ошол падыша мал сарайда төрөлгөн деп ойлойт. Халеп туура айтып жатсачы? Жок, Бенжамин, мени менен талашканыңды кой. Макул ата.
мага келгиле. Мени уксаңар тирүү каласыңар. Аны издегиле, чакыргыла. Себеби ал бизге жакын. Адилетсиз өз жолун, мыйзамсыз өз ойлорун таштап, теңирге кайрылсын. Ал ырайымдуу жана кечиримдүү. Бардык күнөөңөрдү кечирет. Токтой тургула. Бүгүн эмне болгонун айтып берейин. Айтып берчи. Иса ибадатканада Кудайдын сүйүүсү тууралуу айтты. Ибадаткананын ичинде да, тышында да эл толтура экен. Иса! Иса! Суранам, менин кызымды куткар. Иса! Ал өлүм алдында, ал болгону 2 жашта. Иса! Суранам, бизге жардам бер. Жайыр, уксаң. Жайыр, кызың каза болду. Иса! Кызың көз жумду. Устаттуу ара кылбай эле кой. Коркпо. Бирок ишен ошондо куткарылат. Кызым. Тургун. Ага тамак бергиле. Чын эле ушундай болгонбу? Ошондой болсо да, кыздын ооруганына ишениш кыйын. Менин атам болсо Исанын достору туура эмес кылышат деп айткан болчу. Алардын баары күнөөкөр. Ооба, ошондой. Анткени Иса ар бир адамды сүйөт жана аларга кам көргүсү келет. Атам мага Матай деген адам жөнүндө айтып берген. Ал шаардын кире беришинде салыкчы болуп отурчу экен. Мени ээрчи. Матай Иса тандап алган 12 шакирттин бирөөсү болчу. Алар Иса менен чогуу жер кыдырып, Кудай жөнүндө айткан анын эң жакын достору эле. Петр деген ат берилген Шимон, бир тууганы Андрей, Жакып, Жакан, Филипп, Бартоломей, албетте Матай, Тома, дагы бир Жакып, дагы бир Шимон, Жакыптын бир тууганы Жүйүт жана Жүйүт Искариот. Барын кантип эстеп калдың? Ал акылдуу эмеспи? А сен акылсыз болгондуктан ушинтип айтып жатасың. Калпайтпа. Жаман эшегинен кем калбайсың. Эй, сен азыр бирди көрөсүң. Ким бирди көрөт я? Ким? Ага тийишпе. Чын элеби? Сен ага болушуң деп жатабы? Ушуну көрбөк, ур баланы, ушуну көрбөк болчу. Балдар. Ур баланы, ур деп атам да. Ай, ооруп кетти. Жараатты айыктырбаса жаман болот. Эмне болуп кетти? Мушташыптыр. Сенден сураган жокмун, Лия. Кечир. Хали мен урушуп кеттим. Алар Иса жөнүндө сүйлөшүп жатышкан. Сарайлардын сарайында дайыма жолугуп турушат. Бул жолугушуулардан жакшылык күтпө. Иса биздин падышабыз эмес, падышабыз болбойт дагы. Ата, Иса чынында эле Кудайдын уулу болуп жүрбөсүн? Болду, жетишет. Ушунча да катаал болосуңбу? Андай эмес. Жакында мунун баары маанисиз болуп калат. Исанын жолдоочусумун дегендердин арасынан чыккынчы табылышы мүмкүн. Андай болсо, ал көп деле биздин тынчыбызды албайт. Душмандарыңарды сүйгүлө. Силерди жек көргөндөргө бата бергиле. Силерди
куугунтуктагандар үчүн сыйын кыла. Оң жагыңа чапса, сол жагыңды тосуп бер. Көйнөгүңдү алган адамга сырт кийимиңди да бер. Сураганга бер. Карыз сураган адамга тескери карабагын. Сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен да ушундай кыл. Анын ким экенин билгим келет. Сен аны машаяк деп ойлойсуңбу? Ал машаяк деп эмнени айткысы келди? Ибадаткана тууралуу. Машаяк деген майланган. Келгиде, анын артынан баралы. İnsan keremetlerin gördüңөрбү? Ооба, аябай. Ал деген күнөөкөрдөрдүн достору экен. Салык жине болчу эмес? Тиги неме кайдан келди? Билбейм, ал эмнеге келди экен. Эгерде ал пайгамбар болсо, ага кол тийгизип жаткан аялдын ким экенин билмек. Бул болсо күнөөкөр аял. Шимон, мен аны билем. Мен уксаң, бир киши эки адамга карызга акча берет. Бирине 500, экинчисине 50 динарий. Алардын бере турган эч нерсеси жок болгондуктан экөөнү тең кечирип коет. Алардын кимиси аны көбүрөөк сүйөт? Көбүрөөк карызы кечирилгени деп ойлойм. Туура айттың. Бул аялды көрдүңбү? Мен сенин үйгө келгенимде сен мага бутумду жууганга суу берген жоксуң. Бул аял болсо бутума көз жашын төгүп чачы менен сүрттү. Сен мени өпкөн жоксуң. Ал болсо мен келгенден бери бутумду өп жатат. Сен менин башымды майлаган жоксуң. Ал болсо менин буттарымды майлады. Анын көп күнөөсү кечирилди. Ошон үчүн бул аялдын сүйүүсү башкалардыкынан күчтүүрөөк. Ал эми аз кечирилгендин сүйүүсү күчтүү эмес. Сенин күнөөлөрүң кечирилди. Сен ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер. Ата, мени үйдө көтөрчү. Gel, iyinim otur. Emi gördün mü? Мен Исаны көрдүм. Себүүчү үрөн себүү үчүн чыкты. Кээ бир үрөндөр жол боюна түшүп, тапталып калды. Канаттуулар аларды жеп кетишти. Кээ бирөө таштак жерге түштү. Өсүп чыккандан кийин ал үрөнгө нымдуулук жетишпей кургап калды. Кээ бирөө тикенектин арасына түштү. Өсүп келе жатканда тикенек басып калды. Кээ бирөө жакшы жерге түштү. Анан ал үрөөн өсүп чыгып 100 эсе түшүм берди. Бул үлгү насааттын мааниси мындай. Үрөөн Кудайдын сөзү. Жол боюна түшкөндөр сөздү уккан адамдарды билдирет. Бирок кийин шайтан келет да алар ишенбесин, куткарылбасын деп жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет. Таштак жерге түшкөндөр сөздү угуп, кубанып, кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок тамыры жок болгондуктан алар убактылуу гана ишенип, сыноо убагында
ишенимден четтеп кетишет. Тикенектин арасына түшкөндөр сөздү угуп, жемиш бербеген адамдарды билдирет. Алар түйшүккө батып, байлыкка азгырылып, жашоонун рахатына берилип кетишет да жемиш беришпейт. Жакшы жерге түшкөн үрөндөр сөздү угуп, жакшы таза жүрөктөрүндө сактаган, чыдамдуулук менен жемиш берген адамдарды билдирет. Устав, İsa! Çolup baratamiz! Bizi saqtay gör! Bizi qutkar Ustav! Biz kurtarıldık! Kurtarıldık! Силердин ишенимиңер кайда? Мага мунусу жакты. Канча турат? Натан! Иса келатат деп уктуңарбы? Ал бияка келатабы? Ал шаарга келип калды. Жүргүлө тезирээк. Баратабыз. Сени урганым үчүн кечирим сурайм. Кечирип койчу. Устат, элди таратып жибер. Тегерек четтеги айыл кыштактарга барып, өздөрүнөн тамак аш табышсын. Анткени биз эң жердебиз. Аларга тамакты силер бергиле. Бизде 5 нан 2 балыктан башка эч нерсе жок. Өзүнүн даңкы үчүн жерге батасын төгүп, бизге наан берген Кудай Теңирибизге алкыш. Буга ишениш кыйын. Иса Кудайдын эмне экенин дагы эле ишенбей жатасың? Кайда жүрөсүң? Ата, мен сизге чындыкты айтышым керек. Биз Исаны көргөнү бардык. Эмне? Ата, мен дагы эле көргөн көзүмө ишене албай жатам. Болгону 2 балык жана бир нече нан менен ал ушунча көп эле тойгузуп койду. Ким билет, Джонатан. Ал чын эле машаяк болсочу. Болбогон нерселерге ишеништин кереги жок.
эмне кылалы? Жазууда эмне деп айтылат? Сен муну кандай түшүнөсүң? Сен Кудай теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды дагы ошондой сүй. Ошондо түбөлүк өмүргө ээ болосуң. Менин жакыным ким? Бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар анын кийимин сыйрып алып, сабап, араң жан кылып таштап кетишет. Бир ыйык кызмат кылуучу ошол жол менен баратып, аны көрүп, жанынан өтүп кетет. Бир леби да ошол жол менен баратып, аны көрүп, жанынан өтүп кетет. Самариялык бир киши да ошол жол менен баратып, аны көрөт да боору ачыйт. Жанына келип, анын жараттарына май менен шарап сыйпап таңат. Анан аны өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага алып келет. Эртеси күнү кетип бара жатканында мейманкананын ээсине 2 динары берип, бул кишини кара, ашча каражат жумшасаң, кайтып келгенде берем дейт. Ушул үчөөнүн кимиси тонолгон адамдын жакыны болот деп ойлойсуң? Ага кам көргөнү? Ооба, сен да ушундай кыл. Оп! Балдардын мага келүүсүнө тоскоолдук кылбагыла. Кудайдын патшачылыгы ушундайлардыкы. Силерге чындыкты айтып коеюн. Ким Кудайдын патшачылыгын бул балдардай болуп кабыл албаса, ал ага кирбейт. Эгерде ким балдарды менин ысымым үчүн кабыл алса, ал мени жиберген Кудайды кабыл алган болот. Ким баарынан кичине болсо, эң чоң болот. Эй, ким келет ал? Эмне болду? Бул Назареттик Иса өтүп бара жатат. О, Иса! Дөттүн уулу, суранам. Мага райым кыла көр. Сен менден эмнени каалайсың? Көзүң көрүп калса экен. Көрсүн. Сен ишенимиң куткарды. Көрүп калдым. Көрүп калдым. Ал чын эле пайгамбар экен. О, теңирим, мени сактагын. Теңирим, устатым, мени сакта. Теңирге алкыш. Теңир, бизге туура жолду көрсөт. Мен аны көрүп жатам. Тигине. Бул киши эмнеге бакка чыгып алды? Бою кыска болгондуктан көрбөй жатат. Закай, тезирээк түш. Бүгүн сен үйүңдө болушум керек. Меникиндеби? Ким анын үйүнө киргиси келет? Закай Исаны кайдан билет? Аябай дамдуу экен. Мага тигинен берчи. Амабы? Рахмат. Сонун экен. Суусундукпу? Чоңураак. Уккула. Мал мүлкүмдүн туура тең бөлүгүн жакырларга берем. Эгерде кимди алдасам, 4 эсе кайтарып берем. Чын эле айтып жатам. Көргөн көзүмө ишенбей турам. Салык жыйноочу элден чогуп кайтаратып берип жатабы? Бүгүн бул үйгө куткарылуу келди. Анткени бул адам дагы Ибрайымдын урпагы экен. Адам уулу жоголгонду издеп таап куткаруу үчүн келген. Мына биз
Иерусалимге бара жатабыз. Ал жерде адам уулу тууралуу айтылгандардын баары орундалат. Аны бутпарастардын колуна салып беришет. Алар аны чылдыңдашат. Анан болсо кордошот, бетине түкүрүшөт. Анан өлтүрүшөт. Бирок 3-чү күнү ал кайра тирилет. Сара, салам. 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 Эй, бул жер башкача болуп калыптыр. Туура, Саранын эшеги жок. Мен аны убактылуу бирөөгө бердим. Сенин эшегиң кимге керек? Usta, çakırtlarını tıybaysınбы? Бул чындыкты силерге айтып коеюн. Эгерде алар унчукпаса, анда таштар да кыйкырышат. Тынчтык, урмат, даңк. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İsa emне үчүн мынчалык ачууланды? Алар Кудайга табынуунун ордуна ибадаткананы базар кылып алышпадыбы? Ыйык жазууда мен үйүм сыйынуу үй деп жазылган. Силер аны каракчылардын уюгуна айлантып алдыңар. Аны балдарыма келатат. Токтоткула. Токтоткула аны. Экеле тыйын го. Ушунча да азбы? Силерге айтам. Бул жарды жесир аял бардыгынан көп салды. Башкалардын бардыгы өздөрүнөн ачканды салышты. Ал эми бул аял колунда болгонун, тамакка деген акчасын баарын салды. Ustad, seni tuğra süyle oktarını bilebиз. Sen hiç kimge bet karamachılık kılbaysın. Kudaydı mıyzamların tuğra oktasın. Cevap berçi, biz Rim padişahsına sağlık töleşüyüz gerek mi? Je sağlık töleşüyüz gerek mi? Теңир сак бол. Бир динарды көрсөткүлөчү. Күмүс тыйындыбы? Бул тыйында ким тартылган? Падыша! Андай болсо падышага, падышаныкын, Кудайга, Кудайдыкын бергиле. Силер буга эмне дейсиңер? Карасаң, бул Петр экен. Ал эмне алып жатат? Пасак майрамына тамак аш алып жатат. Азап тартарымдын алдында мен пасак тамагын силер менен жегенди каалаган элем. Анткени Кудай патшачылыгында жей турган убакытка чейин силер менен жебейм. Бизге жүзүм ширесин берген Кудай Теңирим
Сага түбөлүккө алкыш болсун. Муну алып өз ара бөлүшүп ичкиле. Бизге күнүмдүк наныбызды берген Кудай Теңирим сага түбөлүккө алкыш болсун. Бул силер үчүн бериле турган менин денем. Муну мени эскерүү үчүн кылгыла. Бул чөйчөк силер үчүн төгүлө турган менин каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Мага чыккынчылык кыла турган адам мени менен отурат. Анткени адам уулу белгиленген жол менен бара жатат. Бирок ким аркылуу кармалып берилсе, ошол адамга кайгы. Мен эмесминби? Ким чыккынчылык кылат? Теңир, ал ким? Мен сени эч качан таштабайм. Теңирим, мен сени менен түрмөгө отурууга да, өлүмгө да даярмын. Петир, сага айтып коеюн. Ушул түнү короз кыйкырганга чейин сен мени билбейм деп 3 жолу танасың. Сот өз чечимин чыгарды. Джонатан, эмне болуп кетти? Баягы падыша деп жүргөн неменен аягы келди деп ойлойм. Мага жаңы эле соттон чакыруу келди. Исанын Жүйүт Искариот деген окуучусу аны кармап берүүгө жардам берем дептир. Алар аны кантип көндүрүшүптүр? Оңой эле. 30 күмүш тыйынга. Кечинде алар Исаны колго түшүрүп, анын качып кетишине жардам беришет. Жок. Кереги жок. Жүйүт. Сен адам уулун өөп туруп салып бересиңби? Теңир, кылыч менен чаап салалы. Кармагыланы. Токтоткула, жетишет. Ой тобо, булукмуш го я. Каракчыны кармачыдай болуп мени кармаш үчүн кылыч сойлу алып чыктыңарбы? Силер менен күн сайын ибадатканада болгонумда мага каршы чыккан жок элеңер. Азыр болсо силердин убагыңар. Караңгычылыктын убактысы. Камагыланы. Карагыла, бул падышанын кийими. Бизге пайгамбарчылык кылчы. Кана, улуу урматтуу падыша. Сен бизге эмне дейсиң? Бизди куткарасыңбы я? Болду Иса менен жүрчү. Жок, мен аны тааныбайм. Чогуу жүргөнүн көргөм. Сен да ошолордонсуң. Жок, алардан эмесмин.
Чын эле, бул да аны менен жүргөнү көргөм. Анткени ал Галилеядан болот. Эй, жөн турчу. Сен эмне деп жатканыңды түшүнбөй турам. Натан! Бейне, эмне болду? Исаны кармап кетишти. Тезирээк башкаларга кабарлашыбыз керек. Сени ким чапты? Кана, сени ким чапканын тапчы. Токтогула. Токтогула деп жатам. Аны кеңешке жибергиле. Бас! Кана, айтчы. Сен машаяксыңбы? Айтсам, баары бир ишенбейсиңер. Силерден сурасам, баары бир мага жооп бербейсиңер. Мындан кийин Кудайдын уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурат. Демек, Кудай уулусуңбу? Мен экенимди өзүң айтып жатасың. Бизге да кандай далил керек? Биз анын өзү Осман укпадыкпы? Пилатка алып баралы. Ооба, алып кеткиле. Исаны Пилатка алып барышы. Понтий Пилаткабы? Ал эң катаал римдик башкаруучу эмеспи? Ал миңдеген адамдарды айкаш жыгачка кадатып өлтүргөн кардуу адам. Бас. Таң атпай, менден каалаганар эмне? Бул адам биздин элди такыр бузуп жатат. Жүйүт аймагында өз окутуусун таратып жатат. Ага кандай жаза берели? Өлүм жазасы. Мен болсо бул адамдан эч кандай күнөө тапкан жокмун. Ал күнөөлүү. Ал бизге падышага салык төлөөгө тыюу салып жатат. Өзүм машаяк падышамын деп айткан. Падышабы? Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы? Өзүң айтып жатасың. Ал Галилея аймагынан Жүйүткө чейин окутуусун таратып жүрөт. Ал Галилеялыкпы? Сен эмне Галилеялыксыңбы? Андай болсо, анын ишин Иродтер иштесин. Ал азыр Иерусалимде эмеспи? Ирод калып кеткиле. Сен өзүңдү ким деп алгансың? Элчилерим деп алганың кимдер? Сени керемет көрсөтөт деп жатышат го. Мага бир керемет көрсөтчү. Мырзам, ал адамдардын башын айлантып, өзүм падышамын деп жатат. Падыша? Ал падышабы?
жазылагыла. Пилотка алып кеткиле. Ошол чечсин. Мен андан өлүмгө татыктуу эч нерсе тапкан жокмун. Ошондуктан жазылап туруп, анан кое берем. Келе жаткан майрамга карата сен бизге бир туткунду бошотуп бермек эмес белең? Бизге барабаны бошотуп бер. Барабаны болсо жазала. Ооба, бизге барабан бошот. Айкашыгашка када! Ооба, айкашыгашка када! Sen жазалагыла. Ал жамандык кылган эмес. Kaç! Dur mınday! Mınday turgula! Жолду бошотукла! Ары тургула! Болгула! Кимге ат жатам? Алар аны эмне кыйнап атышат? Атка! Атка! Hey! Atın kim? Мен Кирениялык Шимонмун. Sen көтөр. Артқа! Kaç oğlum? Bul жака! Bul! Tezde batam! Bul tezirek! Eminsen! Canım! Arkandı ver! Аталарды кечир. Эмне кылып жаткандарын билишпейт. Башкаларды куткаргансың. Эми өзүңдү куткарчы. Машаяк болсоң, өзүңдү куткар. Айкаш-чыгаштан түш. Өзүң үчүн керемет жаса. Бу жерде эмне деп жазылган? Жүйүттөрдүн падышасы. Иса падыша болсо эмнеге аны кыйнап жатышат? Мен билбейм.
Джонатан. Сен кандай деп ойлойсуң? Ал машаякпы? Эмне болуп кетти? Ата. Seni koluna canımdı tavşıram. Мен устатка мүрзө даярдап койдум. Сөөгүн мага бергиле. Ала берсең болот. Бизди кечир. Биз сени менен баралы. Мен жардам берем. Бол тезирээк. Ишемби болуп калды. Биз эми мындан ары Исаны көрбөйбүзбү? Кое турсаңар? Барыңар тең Иса эмне деп айтканын унутуп калдыңарбы? Эмне? Менин эсимде Иса Теңир 3 күнү кайра тиридем деп окуучуларына убада берген. Караңачы, ташты алып салышыптыр. Эмнеге тирүүнү өлүктөрдүн арасынан издеп жатасыңар? Ал тирилди. Анын силерге айткан сөздөрүн эстегилечи. Адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилип, айкаш жыгачка кадалып 3-чү күнү тирилиши керек. Уксаңар, күмбөздөгү ташты алып салышыптыр. Ичине кирсек, ал жерде Теңирдин денеси жок экен. Жок? Анан ал эки киши бизге мындай деп айтышты. Өлүктөрдүн арасынан тирүүнү эмнеге издеп жүрөсүңөр? Ал тирилди. Бул чындык. Бизге ишенгиле. Бул чындык. Мүрзөнүн ичи бош экен. Теңирдин денесин тапкан жокпуз. Петир, сен бизге ишенишиң керек. Теңир чынында эле тирилиптир. Шымында аны көрдү. Ал биз менен баратканда.
аны тааныган жокпуз. Нан сындырып жатканда таанып калдык. ыйсаныбы? Ал кайдан келди? Силерге тынчтык болсун. Эмне коркуп кеттиңер? Силер эмнеге шектенип жатасыңар? Карагылачы. Мен колдорумду, буттарымды. Бул мен өзүммүн. Колуңарды тийгизип көргүлө. Коркпогула. Элестин сөөгү да, денеси да болбойт. Буга чейин силер менен бирге жүргөнүмдө Торат, пайгамбарлар жана Забур китептеринде мен тууралуу жазылгандар орундалыш керек деп айтпадым беле. Ал жерде Машаяк азап чегип өлүп, бирок 3-күнү күнү тирилиши керек. Иерусалимден баштап бардык элдерге алардын күнөөлөрү кечирилиш үчүн анын ысмынан тобо кылуу жарыяланышы керек. Халеп Исаны Кудайдын уулу дегенинде мен ага ишенген эмесмин. Бирок Иса кереметтерди жасап, Кудайдын сүйүүсү жөнүндө айтканын уктум. Ошондой эле аны аябай кыйнагандарын, урганын көрдүм. Анан аны айкач-чыгачка кадап өлтүрүштү. Анан анын денесин алып кетишти. Мен кайра Исаны көрөм деп ойлогон эмесмин. Бирок Кудай убадасын аткарып, керемет болду. Ал Исаны кайра тирилтем деген. Ал мындай деген: эгер Иса Кудайдын уулу экенине ишенсеңер, анда түбөлүккө бирге жашайсыңар. Мен да ушуну каалайм. Анан кубанып жатам. Мына, бул окуя ушинтип бүттү. Бул чындык. Сен да, менин досторум Халеп, Джоэл, Натан жана Беня менен Исанын ким экенине таң калдыңбы? Мен Иса Кудайдын уулу экенин угуп, ага кантип ишенип калганыңды, аны өз жашоомо чакырганыңды көрдүң. Сен да чечим чыгарышың керек. Иса сенин күнөөлөрүңдү кечиришин каалайсыңбы? Сен мындай дешиң мүмкүн: жакшы түшүнгөн жокмун. Же алгач атам-апам менен сүйлөшүп көрөйүнчү. Же мен азырынча даяр эмесмин. Досум, эгер сен азыр ооба, мен Иса Теңирди өз жүрөгүмө чакыргым келет. Иса менин баардык күнөөлөрүмдү, жаман иштеримди, ойлорумду жана сөздөрүмдү кечирсин десең, эгер сен Иса Теңир менен түбөлүккө бирге жашагың келсе, Кудайга ооба деп айткың келсе, анда өз сөзүң менен Кудайга кайрыл, же бул сыйынууну менин артымдан кайтала. Кудай ата, Иса сенин уулуң экенине ишенем. Иса Теңир менин бардык туура эмес иштерим үчүн, ойлорум үчүн жана сөздөрүм үчүн өлгөнүнө ишенем. Суранам, менин күнөөлөрүмдү кечир. Иса Теңир түбөлүккө мени менен, менин ичимде жашасынчы. Суранам, сен каалагандай адам болууга жардам бер. Сыйынуума жооп бергениң үчүн рахмат. Сен ушул сыйынуу менен сыйынган келеби? Эгер макул болсоң, чогуу Кудайга кайрылалы. Мен азыр сыйынайын. Сен болсо менин артымдан ар бир сөздү кайтала. Кудай ата, Иса сенин уулуң экенине ишенем. Иса Теңир менин бардык туура эмес иштерим үчүн, ойлорум үчүн жана сөздөрүм үчүн өлгөнүнө ишенем. Суранам, менин күнөөлөрүмдү кечир. Иса Теңир түбөлүккө мени менен, менин ичимде жашасынчы. Суранам, сен каалагандай адам болууга жардам бер. Сыйынуума жооп бергениң үчүн рахмат. Амин. Кудай сени сүйөрүнө, сени кечирерине жана дайыма сени менен болоруна ишен. Эгер сен биз менен сыйынсаң, бул тууралуу атаң менен апаңа жана досторуңа айтканың жакшы. Сен эми жашооңдо эң сонун саякатты баштадың. Бул Кудай ата жана Иса Теңир менен болгон достук. Кудайды сүйүп, аны түшүнүүгө төмөнгү кеңештер жардам берет.
күн сайын ыйык китепти окушуң керек. Анда Кудай калтырган көптөгөн убадалар бар. Кудай менен сүйлөш. Сен аны менен бардык убакта жана бардык жерде сүйлөшө аласың. Досторуңа Иса жөнүндө айтып бер. Ага ишенгендер аны сүйгөндөр менен бир болууга аракеттен. Биз сага Иса Машиях жөнүндөгү чыныгы окуяны айтып бердик. Эми сен Иса жөнүндө досторуңа айтып бер.